Ысрайыл аморлуктардын падышасы Сихонго мындай деп айттырганы элчилерин жиберди. Мага сенин жериң аркылуу өтүүгө уруксаат эт. Эгин талааларың менен жүзүм зарларыңды аралап өтпөйбүз. Кудуктарыңдан да суу ичпейбиз. Жериңден падышанын жолу менен гана өтүп кетебиз. Бирок Сихон Исраил уулдарына өз жери аркылуу өтүүгө уруксаат бербей койду. Ал өзүнүн элин чогултуп, чөлдө Исраил элине каршы чыгып, Жааска чейин келип, Исраил эли менен салгылашты. Исраил аны кылычы менен кыйратып, Арнондон Жабокко чейинки, анын амондуктардын чегарасына чейинки жерлерин басып алды. Анткени амондуктардын чегарасы бекем болчу. Ошентип Исраил ушул шаарлардын баарын ээлеп алды. Исраил аморлуктардын баардык шаарларында, Кешпондо жана ага караштуу баардык шаарларда жашап турду. Анткени Кешпон аморлуктардын падышасы Сихондун шаары эле. Ал Мааптыктардын мурунку падышасы менен согушуп, анын Арнонго чейинки жеринин баарын тартып алган. Ошондуктан ырчылар мындай деп ырдашат: Кешпонго келгиле, Сихондун шаарын кайрадан кургула, тегерете бекемдегиле. Анткени Кешпондон чыккан от, Сихондун шаарынан чыккан жалын Ар Маапты жана Арнондун бийиктиктерин ээлеп жаткандарды жалмады. Маап, сага кайгы, Кемош эли кыйрадың, уулдарың качып жөнөштү, кыздарың болсо Амор падышасы Сихондун туткуну болуп калышты. Биз аларды жебе менен кыйраттык. Кешпон Дибонго чейин кыйрады. Биз аларды Мейдебан жанындагы Нопахка чейин кыйраттык. Ошентип Исраил аморлуктардын жеринде жашап турду. Муса Жазерди көрүп келүүгө киши жиберди. Анан алар ага караштуу айыл кыштактарды басып алышты. Ал жерлерде жашаган аморлуктарды кууп чыгышты. Анан артка кайрылып, Башанды көздөй жөнөштү. Ошондо Башан падышасы Ок бүт эли менен аларга каршы чыгып, Эдрейдин жанында салгылашты. Ошондо Теңир Мусага: "Сен андан коркпо, анткени мен анын өзүн, бүт элин, бүт жерин сенин колуңа салып берем. Кешпондо жашаган Амор падышасы Сихонду кандай кылсаң, муну да так ошондой кыласың" деди. Ошентип Исраилдыктар анын өзүн, уулдарын, бүт элин бирин калтырбай кыйратышты. Анын жерлерин ээлеп алышты. 22 бөлүм. Исраил уулдары жолго чыгышып, Жерихонун каршысындагы Иордан суусунун боюна, Маап түздүгүнө келип токтошту. Сипордун уулу Балак Исраил элинин аморлуктарга эмне кылганын көрдү. Маап эли бул элден абдан коркту, себеби элдин саны көп эле. Маап эли Исраил уулдарынан абдан коркту. Ошондо Мааптыктар Мидиан аксакалдарына мындай дешти: "Өгүз талаадагы чөптү кандай кайсаса, эми бул эл да биздин айланабызды ошондой кайсайт." Ошол убакта Сипордун уулу Балак Маап элинин падышасы болчу. Ал Эфрат дарыясынын боюндагы Пытордо өзүнүн элинин жеринде жашаган Бейордун уулу Биламды чакыртып, мындай деп айттырыш үчүн элчилерди жиберди: "Мисир жеринен бир эл келип, жердин бетин каптап, менин жанымда жашап калды. Келип ушул элди каргап бер. Анткени бул эл менден алда канча күчтүү. Балким бул элди кыйратып, жеримден кууп чыкканга ошондо күчүм жетер. Сен кимге бата берсең, ал батааларын, кимди каргасаң, ал каргышка каларын мен билем." Анан Маап аксакалдары менен Мидиан аксакалдары сыйкырчылык кылдырыш үчүн белектерин көтөрүп Биламга келишип, Балактын айткан сөздөрүн ага айтып беришти. Ошондо Билам аларга мындай деди: "Ушул жерге түнөп калгыла. Теңир мага кандай айтса, силерге ошондой жооп берем." Маап аксакалдары Биламдыкына түнөп калышты. Кудай Биламга келип мындай деп сурады: "Сеникинде түнөп калган кайсы кишилер?" Билам Кудайга мындай деп жооп берди: "Буларды Мааптыктардын падышасы Сипордун уулу Балак мындай деп айттырыш үчүн мага жибериптир. Мисир жеринен бир эл келип, жер бетин каптап калды. Келип, бул элди каргап бер. Балким мен ошондо булар менен согушууга жарап, жеримден кууп чыгармын." Ошондо Кудай Биламга мындай деди: "Булар менен барба, ал элди каргаба, анткени ал эл бата алган эл."